Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Учурда Оштогу 30 адыр айылында жүрөбүз. Сатыла турган үй бар экен, ошону азыр сиздерге тартып обзор кылып көрсөтөбүз. Дарегине көңүл буруңуздар, 30 адырдын Кара Дөбө конушунда жайгашкан. Бул жагы Ош шаарынан чыгып 30 адырга келип, 2 жылдыз кафесинен, центрден өткөндөн кийин заправкалар бар, тетиги жерде. Андан өткөндөн кийин мына жерде канал бар. Каналдан дагы 100 метр өткөндөн кийин оң тарапка буруласыздар. Кара Дөбөнүн биринчи көчөсү болуп калат. Трансформатор бар экен. Мына бул жерде үй сатылат деп жазып да койгон. Ушул сатыла турган үйдүн жазуусу. Трансформатордан оңго бурулуп, түз жогору чыга бересиздер. 300 метрдей жүрүп, 400 метрдей жүрүп барып, кайра оңго бурулуп киресиздер. Анда барып көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Туугандар, алыстабай туруңуздар. Мен сатыла турган үйдүн алдына жетип келдим. Азыркы трасса менен түз жогору чыгып эле 300 метрден кийин кайра оңго бурулуп, кайра тетиги жерден солго бурулуп, жалпы ушу трассадан 700-800 метрдей жүрүп сатыла турган үйгө жетип келдик. Мына ушул үйдү бүгүн сиздерге обзор кылып тартып көрсөтөбүз. Андыктан аягына чейин көрүңүздөр. Балким араңыздарда 30 адырдан дал ушундай үй издеп жаткандар болсо, алардын кулагына күмүш сырга ушул үй насип кылсын дейли. Жалпы жер аянты 14 сотук экен, кызыл китеп документ боюнча. Чек арасы наркы кошунанын дуалынан баштап, ушул сарай кошулуп, анан ылдыйкы кошунанын сетка тосмосуна чейин барып такалат экен. Көрүп турасыздар, мына көчө жагы сетка тосмо менен тосулган. Андан сырткары дарбазасы да коюлган, алдына сарай курулган, үстү чөпкана, отункана. Үй өзү верандасын кошкондо 4 бөлмөлүү үй. Үйдүн ылдый жагында, мына түндүк тарабында, же аркасында дейли 5 метр аралык калтырылган, ал жактан дарбаза коюп, чарбалык дарбаза. Бакка техника киргизсе да болот. Ал эми көчө жагында болсо 3 метр калтырылган. Бул арыктан суу өтөт экен, агын суу. Ал эми таза суу болсо, тетигинде унаа турат, ошонун бер жагынан, мына столбанын тушунан таза суу бул жакка тартылып өткөн экен. Ошол жерден бери карап тартып алса болот экен. Эми бул үйдү сатып алып, бул жерде жашай турган болсоңуздар, бул жолдун уландысы, бул жагы билбейм кайсы жерге чейин барат. Бул жагы мына кошуналардын үйлөрү. Тушунда болсо бул жакта бак бар экен. Бул жакта жакын эле жерде мечит бар экен. Ал эми чоң мечит трассанын тушунда, трассанын наркы бетинде. Мектеп дагы ошо трассанын наркы бетинде. Бала чака ошол жака каттап барып келип окуй берет. Анда үйдү көрсөтүп берели. Үйдүн терезелери мына көрүп турасыздар, пластик терезелер экен. Чатыры шифер менен жабылган, суу түтүк, жолуптары дагы кагылыптыр. Бул 30 адырдагы Кабыл Мустапакулов көчөсүнүн 65 номурундагы үй экен. Бул үйдө өзү үйдүн ээси көптөн бери, дээрлик 10 жылдан бери жашабайт экен. Быйыл мына күздөн бери бул жерге ушо жакын тааныштарынан окшойт. Квартирант катары бирөөлөрдү киргизип коюптур, ошолор кара ушул жерде жашап атыптыр. Үйдүн алдына мына келип калдык туугандар. Үй көрүп турасыздар, ушул үй. Алдында чакан навеси, анан жүзүн багы бар, нарагында дагы бир навеси, бул жакта тандырканасы бар. Калган бул жагы теректерден баштап наркы бурчка чейин, ошол бурчтан жогорку бурчка чейин 14 сотук жер аянтындагы бак. Алма, өрүк, кокон гилас, бий алма, терек, жана башка дарактар бар экен. Анар, шабдалы жана башка дегендей. Асты чөп. Ал эми бул жакта болсо сарай. Сарайдагы ушу үйгө жанаша параллель курулган. Чатыры болсо 2 кат жабылыптыр, үстү чөпкана, отункана. Асты малкана сарай. Эми сиздерге үйдү көрсөтүп чыгалы. Үйдүн алдына келдик азыр. Мына бул жерде мына бир аз стяжка куюлган. Тепкич бар. 3 тепкичтен көтөрүлүп чыгып эле негизги чоң эшиктен ичкери киребиз азыр. Ичкери киргенде ичинде жалпы веранданы кошкондо 4 бөлмө, веранданы кошпогондо 3 бөлмө болот. Мына бул верандасы туугандар, көрүп турасыздар. Тапчан, астында кладовкасы бар экен мына. Погреб бар экен. Тапчан, веранда аябай жакшы жайында, ушул жерде эс алып чай ичкенге ыңгайлуу. Ал эми оң жактагы чоң эшиктен ичкери кире турган болсок, бул жакта болсо залы, конок бөлмөсү бар.
Konok bölmösүнүн туурасы 4 метрге жакын, ал эми узундугу 7 метрди чамалайт. Үйдүн арт тарабында 2 терезеси бар. Дубалы шыбалып, бир катар боелгон. Ал эми потологу болсо мына 3 баскычтуу болуп, ДВПдан жасалган, гүлдөнүп, полу болсо ДСП туугандар, сырдалган. Бир катар косметикалык ремонт кылып койсоңуздар болот негизи. Эшиги 2 канаттуу чоң эшик. Эми сол тарапка кирели. Бул жакта кирме чыкма 2 бөлмө бар. Азыр ушул 2 бөлмөдө жашап жатыптыр. Көрүп турасыздар, жылуу бөлмөлөр экен. Дубалы шыбалып боелуптур. Көчө жакта бир терезеси бар экен. 2 бөлмөнүн ортосунда көрүп турасыздар, мынандай печкасы бар экен. Бул печканы жагып ысыта турган болсо, 2 бөлмө тең ысып жылыйт экен. Мынау төрдөгү бөлмөсү, бул спальня туугандар. Потологу ДВП, дубалы шыбалып боелгон, чакан бөлмөлөр. 3-кө 4, 12 квадраттык бөлмөлөр туугандар. Экөө тең окшош бирдей, полдору жыгач экен. Ушул 2 бөлмө, наркы зал менен 3 бөлмө, веранданы кошкондо 4 бөлмө болот. Ушул үй сатууга коюлду. Эми кошумча курулуштарын сиздерге көрсөтүп берели. Сыртка чыга турган болсок, мына алдында мында бир жүзүм өскөн. Бул жер жүзүм зар. Навестин астында тандыр. Бул жагы болсо навес очок гана кыла турган жай экен. Азыр эми склад болуп эле иштеп турат экен да. Бул жагы болсо бакты дагы бир катар аралап көрсөтүп кое берели. Негизи анан үйдүн артында дагы ушу 5 метрдей жолу бар экен. Дээрлик 6 метр эле чыгат окшойт өзү. Үйдүн артында да мына отун жыйып коюптур. 6 метр экен бул жагы. Ушул жака дагы чоң дарбаза коюп, төргө, жол жака дарбаза койсо, ушу үйдүн артынан бул жака техника кенен кирип чыга берет экен. Бул жакта мына билбейм канча теректери көп экен. Жетилип калган, торсунга, курулушка жарай турган теректер экен. Ушул катарда эгилиптир. Анан төрдө дагы теректери бар экен, алмалары бар экен, кокон гилас, бий алма, анар, шабдалы жана башка дарактары бар экен. Бул алдындагы жаш көчөттөр, майда көчөттөр туугандар. Булар да чоңоюп берсе аябай жакшы болот иншаллах. Эми сарайын көрсөтөлү. Мына сарайын көрүп турасыздар, 2 кабаттуу сарай. Сарай деле иштебей эле турат туугандар. Эми бунда саануй, бука, торпок, же болбосо кой, эчки, балким ат баксаңыздар болот. Мына жеринде акыруу бар экен, 2 мал бата турган. Бул жагында болсо эшиги турат, түз ичкери киргенде ал жака дагы ушу малканасы бар. Бул жагы дагы 2 бөлмө экен. Киргенде бир бөлмөсү, анан ичкерисинде дагы бир бөлмөсү. Ушул сарай туугандар. Көрдүңүздөр, Сарайдын жогору жагында болсо 1 метр бош жер калтырып коюптур. Ушул үй туугандар, эгер жаккан болсо, тез арада ээси менен байланышып сүйлөшөсүздөр. Баасын $45.000 кеми бар деп жатат. Бишкек шаарынан, Бишкектен, Бишкектин айланасындагы конуштардан ушу жер үй болсо, же болбосо батир болсо алмашууга варианттары бар экен. Ошол жагындагы сүйлөшүп алсаңыздар болот. $45.000 кеми бар. Документ, кызыл китептери баары так дейт. Андыктан жаккан болсо, ээси менен байланышсаңыздар, WhatsApp же Telegram аркылуу кызыл китеп документтеринин сүрөттөрүн жөнөтсө, анан келип өз көзүңүздөр менен үйдү көрсөңүздөр, жолго жакын экендигин шаардын көрсөңүздөр, жаккан эле болсо, ээси менен жакшылап бир баага келишип сүйлөшүп аласыздар да. Анда мен жыйынтыктайм туугандар. Бүгүн 30 адырдагы ушул сатыла турган үйдү көрсөттүк. Кабыл Мустапакулов көчөсүндө жайгашыптыр. Трассадан өтө алыс эмес. Бул жагы 200 метр барып, тетиги жерден оңго 200 метр дагы нары жүрөсүздөр. Кайра 300 метр трасса жака жүрсөңүздөр, жалпы ушу 700-800 метрдин тегерегинде болуп калат трассадан. Эми 30 атырдын жакшы бир жеринде экен да. Жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Биздин милдет эми үйдү тартуу, сиздерге баяндап көрсөтүү. Кандай болсо ошондой, болгондой тартып көрсөттүк туугандар. Аракет кыла бериңиздер. Аманчылыкта көрүшөлү. Насип кылсын. Үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Амин.